Шайлоого аттангандар күүлөндү. Мурдагыдай эле бийликчил, оппозициялык жана центристик топтор, тагыраагы орто же болбосо бейтарап позициясын карманган партиялар. Ачындыгы кандай? Шайлоо мыйзамдарына ылайык партиялар ушул күнгө чейин курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмесин такташты. Кайсы партиялар бирикти, кимдер кайсы партиядан кайсы партияга секирик жасады, айрымдарына токтололу. Сиз Media Hub каналындасыз. Биз менен болуңуз. Октябрдын таңында Атамекен партиясынын курултайы өттү. Курултайда Атамекен, Реформа, Туран, Эгемен Кыргызстан, Ак Калпак саясий партиялары жана Каникей коомдук кыймылы Эгемен коалициясына биригип, Атамекен партиясы менен бирге шайлоого аттана турган болушту. Азыркы бийликке өздөрүн альтернатива деп жарыялаган коалицияны Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев баштай турганы маалымдалды. Тизмедеги алгачкы бештикте Реформа партиясынын лидери Клара Соронкулова, мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев, иликтөөчү журналист Али Токтофонов жана Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко кирди. Атамекен партиясы 2020 жылкы парламенттик шайлоого жаңы дем деген платформа негиздеген. Ал шайлоодо Атамекен 4%дан жогорураак добуш алып, шайлоого косогосуна жетпей калган. Акыры парламенттик шайлоо жыйынтыгы жокко чыгып, башаламандыктын үстүнөн башаламандык коштолду. Арине бул партияда алдыда дагы бир шанс турган сыйт. Канчалык эл добушуна ээ болот, аны шайлоо көрсөтөт. Атамекен партиясын утурлай эле учурдагы бийликке өздөрүн оппозиция санаган Бүтүн Кыргызстан партиясы шайлоого карата курултай өткөрдү. Аны атаган Мадумаров баштап барары шаардана болду. Алдыңкы бештикте Кыргызстан Коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев, акыйкатчы Токон Мамытов, активист Орозайым Нарматова, жаш көрүүчүлөр театрынын жетекчиси Темирлан Исманбеков бар. Андан сырткары аталган партия менен шайлоого Жогорку кеңештин депутаттары Эмил Токтошев, Аккулу Бердиев, Жалал Абад облусундагы өкмөттүн мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев барары маалымдалган. Белгилей кетсек, өткөн жылы жыдыган парламенттик шайлоодо Бүтүн Кыргызстан партиясы 7%дык косого чегин багындырган жападан жалгыз оппозициялык партия болгон. Кыргыз саясатында көнүмүш адатка айланган, бийликке ыктаган же бийлик боор тарткан партиялар кайрадан пайда болду. Алардын бири Ата журт Кыргызстан. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке таандык бул партия курултайын өткөрүп, 54 талапкерден турган тизмесин бекитти. Аталган партияны Камчыбек Ташиев жана президент Садыр Жапаров негиздеген Мекенчил партиясынан талапкер болгон Айбек Маткеримов жетектеп барат. Биздин негизинен биздин программанын аталышы Ата журт Кыргызстан туруктуу өнүгүү жолунда деп аталат. Анткени биз өзүбүзгө багыт алдык, туруктуу бир багыт менен өнүгөйлү деген максат менен алдыга карай бара жатабыз. Ошондой эле Ата журт Кыргызстанга Жогорку кеңештеги Кыргызстан, Республика Ата журт жана Өнүгүү Прогресс фракцияларынан бир нече депутаттар өткөн. Бакыт Төрөбаев, Замирбек Эсенаманов, Таалайбек Масабиров, Пархат Түлендибаев, Жаныбек Исаев, Самат Исманов, Мейкинбек Абдалиев сыяктуу эл өкүлдөрү Ата журт Кыргызстанды туу тутуп турушат. Ананда тизмеде коррупцияга шектелип айыпка жыгылган Түндүк Чыгыш бажысынын мурдагы жетекчиси Абдубахап Боронбаев да жүрөт. Ал ушул жылдын башында бажы кызматынын экс-төрага орун басары Райымбек Матыраимов менен коррупциялык схемаларды түзүүгө күнөөлүү деп табылып, 260 000 сомдук айыпка жыгылган. Ошондой эле Равшан Сабиров, Жамиля Исаева, Таалайбек Сарбашев, Надира Нарматова, Жайлообай Нышанов, Кубанычбек Кадыров, Камила Талиева, Ханбек Нарбаев, Турсунбай Бакир уулу, Гүлсүнган Жунушалиева, Берадор Борбиев, Бактыяр Калпаев, Жамиля Жаманбаева, Шүкүрбек Эркебаев, Чынберди Төлөнов, Фархат Бекманбетов, Алишер Козуев, Шарипа Молдалиева, Канатбек Маматов, Дос Мухаммед Райымбердиев. Жогоруда тизмеде көрсөтүлгөн талапкерлердин дээрлик бардыгы мамлекеттик кызматты аркалап жүргөндөр. Булардын баары учурда бийликчил деген партиядан жылуулук издеп турушат. Бийлик боор тартып жатат деп коомчулукта сынга алынып жүргөн Ынтымак саясий партиясы 11 октябрда съезд өткөрүп, парламенттик шайлоого талапкерлердин тизмесин бекитти.
партияны шайлоого Жогорку кеңештин депутаты, Келечек партиясынын лидери Чыңгыз Макешев жетектемей болду. Ынтымак саясий партиясынын негиздөөчүсү депутат Марлен Маматалиев тизмеде экинчи болуп белгиленди. Ынтымак партиясына Республика Ата журт партиясынан 4 депутат кошулду. Алар Талант Мамытов, Нурбек Тотонов, Сагындык Келдибаев жана Арзбек Карыбеков. Жогорку кеңештин спикери Талант Мамытов президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин мурдагы партиялашы жана жакын адамдарынын бири. Ал октябрь окуяларынан кийин парламент төрагасы болуп шайланган. Адинай Марипова президенттин коомдук башталыштагы жардамчысы. Аталган кызматка Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин дайындалган. Марипова 2020 жылы Мекенчил партиясы менен шайлоого барган. Кийинчерээк Ата журт Кыргызстан партиясын колдоп жүргөн. Ошондой эле ал экс-депутат учурдагы Токмок шаарынын мэри Урмат Самаевка да кеңешчи болгонго жетишкен. Бакыт Тентишев Бирге партиясынын лидери. Бул партия ынтымакка 8 октябрда кошулду. Гүлнара Ташыбекова Бишкектеги номери 17 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башкы дарыгери. Алмамбет Шыкмаматов Ата Мекен партиясынан экс-депутат жана мурдагы инвестициялар министри. Жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого Бир бол партиясы менен барган. Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин аны колдогондордун катарында болду. Президенттик шайлоодо Шыкмаматов Садыр Жапаровдун Нарын облусу боюнча штабын жетектеген. Шайлоодон кийин ал инвестициялар министри болуп дайындалган. Нурболот Мирзахмедов өзгөчө кырдаалдар министринин мурдагы башчысы жана өкмөттүн Жалал Абад облусундагы мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү. Жаркынбек Касымбеков Чоң Казат партиясынын лидери. Айтмакчы, Касымбеков Бишкектин тез жардам кызматынын мурдагы жетекчиси. Ал 2015 жылы мыйзамсыз тендер өткөрүүгө айыпталып, 2018 жылы 300 000 сомдук айыпка жыгылган. Ал эми 2020 жылы октябрь окуяларында Касымбеков өзүн саламаттыкты сактоо министри деп жарыялаган болчу. Балбак Түлөбаев Ысык Көл облусунун экс-башчысы. Октябрь окуяларынан кийин Бишкек мэринин милдетин аткарган. Ал кызматын үстүбүздөгү жылдын февраль айында тапшырды. Түлөбаев 2020 жылдагы төңкөрүштөн кийин Садыр Жапаровду колдоп чыккандардан. Эрулан Гөкулов активист жана Не Сахар долбоору менен эл арасында абройго ээ болгон журналист. Лейла Лурова жеке ишкер, Бишкек шаардык кеңешинин экс-депутаты. 2020 жылы Жогорку кеңешке шайлоого Республика партиясы менен барган. Вероника Исаева Чоң Казат кыймылынын мурдагы мүчөсү. Октябрдагы төңкөрүштөн кийин өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары болуп дайындалган. Канат Медин уулу Республика партиясынын жаштар канатынын мурдагы лидери, Ынтымак партиясынын тең төрагасы. Аида Исатбек кызы Нурсмевел жоопкерчилиги чектелген коомдун директору. Шарапаткан Мажитова Модерн Стиль курулуш компаниясынын директору. Абдиталип Акимов 2020 жылы Мекеним Кыргызстандын тизмесинде болгон. Жогоруда аты аталгандардын дээрлик бардыгы азыркы бийликти кош колдоп тургандардан. Бирок Ынтымак партиясынын негиздөөчүсү Марлен Маматалиев партия центристик позицияны карманаарын билдирип, бийликке жакындыгы жок экенин айтканы бар. 10 октябрда Азаттык саясий партиясы курултай өткөрүп, парламенттик шайлоо үчүн талапкерлердин тизмесин тактады. Партияны лидери Исмаил Исаков баштайт. Алдыңкы сабында Жогорку кеңештин мурдагы төрагалары Медеткан Шеримкулов, Ишенбаев Кадырбеков, Ахматбек Келдибеков, экс-депутаттар Жылдызхан Сулдошова, Бактыбек Калмаматов жана журналист Мыктыбек Арсланбек бар. Оппозициялык маанайдагы Альянс саясий партиясы 12 октябрда Бишкекте курултай өткөрүп, шайлоого катышуу үчүн талапкерлердин тизмесин бекитти. Съезде Мирлан Жээнчироев менен Жанарбек Акаев партиянын тең төрагалары болуп шайланды. Тизме башында парламент депутаттары Алтынбек Сулайманов, Мирлан Жээнчироев, Жанарбек Акаев, Абдулвахап Нурбаев, Айсулуу Мамашева турат. Мурдагы тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков, журналисттер Эрнис Кыязов, Чынара Капарова, активист Сейтек Качкынбай, экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров да бар.
Булардан тышкары азыркы бийлик тушунда жоюлган экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчисинин мурдагы орун басары Эмиль Жамгырчиев да тизмеге кошулган. Ал жыл башында коррупцияга, тагыраагы пара алууга шек саналып кармалган. Кийин мамлекетке 20 миллион сом өлчөмүндө зыянды төлөп чыккан. Айтмакчы, Жогорку Кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов буга чейин Ноокат округунан талапкер катары Борбордук шайлоо комиссиясына арызын тапшырган. Курултай учурунда ал бир мандаттуу округтан арызын алып, шайлоого партиялык тизме менен бараарын жарыялады. Эл мүдөөсүн ишке ашырабыз деген партиянын Жогорку Кеңештен орун алышы же сыртта калышы шайлоочулардын колунда. Ыйман Нуру партиясы 9 октябрда курултай өткөрүп, тизмесин бекиткен. Партия лидери Нуржигит Кадырбековдун айтымында Ыйман Нуру центристик партия катары шайлоого катышат. Тизмеде партия лидери Нуржигит Кадырбеков өзү биринчи турат. Алдыңкы бештикте Кара-Балта шаардык кеңешинин мурдагы төрагасы Алмаз Алыев, Тынчтык партиясынын лидери Чынара Мамажакыпова, партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Динара Ашимова, Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы депутаты Аскарбек Үрүспеков бар. Ыйман Нуру партиясы 2020 жыл өткөн парламенттик шайлоого катышып, 3,5%га жакын добуш алган. 11 октябрда Улуттар биримдиги партиясы съездин өткөрүп, парламенттик шайлоого катышуу үчүн 54 талапкердин тизмесин бекитти. Тизменин башкы сабында партия лидери Мелис Мырзакбатов өзү турат. Чекист Артур Медетбеков, Нарындын мурдагы губернатору Бейшен Болотбеков, Арнамыз партиясынан юрист Андрей Иванов, Көзөмөл кыймылынын жетекчиси Айбек Турганбаев, Мекен сакчысы кыймылынын башчысы Саитжан Иратов, журналист Турат Акимов, Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов сыяктуу адамдар тизменин башкы сабына ээлешкен. 28 ноябрга белгиленген парламенттик шайлоого катышууну көздөп, Ишеним саясий партиясы депутаттыкка талапкерлеринин алдыңкы бештигин жарыялады. Алар Азамат Дороев, Ырыспай Аматов, Медербек Алиев, Жанна Ильина жана Нурбек Сыдыгалиев. Азамат Дороев Бишкек шаарындагы Октябрь районунун мурдагы акими. Бул кызматтан ал 2020 жылы ноябрда кеткен. Ишенимдин экинчи талапкери Ырыспай Аматов. Ал шаардык кеңештин учурдагы эл өкүлү. Ишеним фракциясынын лидери. Ырыспай мырза шаардык кеңештин 3 жолку чакырылышынын депутаты болгон. Аматов Бишкек шаардык кеңешинин өткөн чакырылышында Өнүгүү прогресс фракциясынын башчысынын орун басары да болгон. Партиянын алдыңкы бештигинде Конституциялык кеңеш менен мурдагы мүчөсү Медер Алиев бар. Алиев өзүн көз карандысыз юрист катары маалымдаган эле. 2012 жылы парламенттик башкаруу системасын колдогону белгилүү. Ишенимдин катарындагы дагы бир талапкер Жанна Ильина. 2020 жылы май айында өкмөттүк аппараттын санарип трансформациялоо бөлүмүнүн эксперти катары жалпыга маалымдоо каражаттарында аты аталган болчу. Бештиктин дагы бир талапкери парламенттеги Атамекен фракциясынын депутаты Нурбек Сыдыгалиев. 2015-2016 жылдары Сыдыгалиев өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары болуп иштеген. Ал эми Жогорку Кеңештин вице-спикерлигине үстүбүздөгү жылдын январь айында келген. Ишеним партиясы 2021 жылдын июль айында Бишкек шаардык кеңешин шайлоого катышкан. Партиянын негиздөөчүлөрүнүн арасында Садыр Жапаровдун жакын тарапташтарынын бири Алмазбек Орозбаев бар. Ал 2020 жылдын декабрында Садыр Жапаровдун президенттик шайлоодогу ишенимдүү адамы болгон. Кыскасы, шайлоого аттанган партиялардын баарынын дымагы күч. Бардыгы чопулдатып тил эмизген жагынан алдыларына киши салбайт. Эл кимди тандайт, кимдер парламентке келип өлкө тагдырын колуна кармайт, азырынча белгисиз. Баса, бардык саясий партиялар шайлоо мыйзамына ылайык 13 октябрга чейин курултай өткөрүп, жабык добуш берүү менен талапкерлерин тизмесин түзүштү. Эми 18 октябрга чейин 1 миллион сом шайлоо күрөсүн төгүп, тиешелүү документтерди Борбордук шайлоо комиссиясына тапшыруусу шарт. Буршайком 28 октябрга чейин түшкөн документтерди текшерип, партияны каттоо же шайлоого кое бербөө чечимин чыгарат. Тагыраагы 28 октябрга чейин бюллетенге жазылуучу партиялар аныкталып, 29 октябрда шайлоо алдындагы үгүт иштери башталат.
ел қамын ойлап аттанған бардық талапкерлерімізге игілік қалайбыз.